Ассаламу алейкум, урматтуу биздин мекендештер, жердештер, арыбаңыздар туугандар. Ар бириңиздерге Алла Тааланын мээрими жана ырайымы болсун. Баарыңыздардын кирип келген орозо байрамыңыздар менен, орозо айыңыздар менен туугандар. Бүгүн биз сиздерге Яндекс Про боюнча, Яндекс Прого тиешелүү бүткүл маселелерди козгоп кетели деп видео тартып атабыз туугандар. Биринчи, туугандар, биз бүгүн көп нерсе жаңы үйрөнчүктөр боюнча сөз козгойбуз. Алар Яндекс Проға киргенде не кылыш керек, кандай машинадан баштап, кандай машина алгандан баштап бүткүл уже Яндекске кирип мындайча айтканда ошол жакта карышкыр болуп калжакты бүт маселелерди бүгүн козгоп чыгабыз. Биринчилерден болуп туугандар, жаңы үйрөнчүктөр эки типке бөлүнөт. Булар кайсылар? Бириси өзүнүн машинасы менен чыккандар, экинчиси машинаны арендага алгандар. Баарыбыз эле билгендей, өзүңүздүн машинаңыз болсо бир топ бир кыйла жеңил болот. Биз бүгүн машинаны арендага алып чыккандан баштап полный сиздерге разбор кылабыз. Так, туугандар, машинаны арендага алып атканда эмнеге көңүл бурабыз? Биринчиси бул условиясы, машинаны кандай условия менен сизге арендага берип атат. Экинчиси туугандар, экинчиси бул машинанын технический абалы. Машина кандай технический абалда? Жана үчүнчүсү бул албетте кандай акча менен сизге арендага берип атат, күнүнө канча акча. Ошолорду дагы досконально разбор кылабыз. Арендага алып атканда машинанын эгеси менен жакшы, өтө келишимдүү, внятно ортоңорду договор түзүп алгыла. Кандай учурда машина бузулганда аренда берген киши төлөйт акчаны, кандай учурда машина бузулса алган адам, мындайча айтканда арендатор, машинанын акчасын төлөйт. Мисалга машина көп бузулат туугандар, бул техника. Баарыбыз жолдо жүрөбүз, аны билебиз баардыгыбыз. Машина технический жагынан бузулса, в основном случай көп учурда машинанын эгеси өзү төлөш керек. Бирок эгер машина сиздин айыңыздан бузулуп калган болсо, албетте ал машинаны сиз өзүңүз төлөгөнгө мындай кандай десек, машина сиздин айыңыздан бузулган болсо, сиз аны оңдогонго мажбурсуз туугандар. Машинанын технический абалы. Туугандар, ушул нерсени сиздерге башынан баштап түшүндүрүп кетейин. Если сиздин машинаңыздын технический абалы өтө начар болгон болсо туугандар, машинаңыз күн алыс эле бузула берген болгон болсо, ишке болгон көңүлүңүз 100% жоголот. Бул мен жанакы 2 жылдык опытымда бар нерсе туугандар. Ошондуктан машинаны алып атканда технический абалына сөзсүз көңүл буруңуздар. Жакшы технический абалда машина алган болсоңуз, машинаңыз күнүгө жүрүп турган болсо, ишке болгон желанияңыз да болот, тапкан акчаңыз да көп болот. Анан туугандар, көпчүлүк аренда берген адамдар машинанын технический абалын чындыгын айтканда жакшы карашпайт. Ошол жактан сиздер өзүңүздөр караштырыңыздар. Машинанын технический абалы жакшыбы? Анан ошону карап алыңыздар. Технический абалы начарбы? Машина толтура турган. Сөзсүз айта кетчү нерсе, аманатка кыянат кылбай, бирөөнүн машинасын, аманатын жакшы өзүңүздөр дагы жакшы карап миниңиздер. Анан туугандар, кайсыл кузовдагы, кайсыл үлгүдөгү машиналар менен Яндексте иштеген ыңгайлуу? Булар туугандар, биринчи айта кетчү нерсе 3 типке бөлүнөт. Азыркы учурда 4 типке бөлүнүп калды. Булар кайсылар? Маленький, средний, большой, самый большой болуп бөлүнүп калды азыр. Маленькийге кайсыл типтүү машиналар кирет туугандар? Маленький кузов машинага Lada Largus типтүү, Volkswagen Caddy, болсо Renault Kangoo, ушундай каблук деп коет туугандар. Ошондой машиналар менен иштесеңиздер болот. Маленький кузов. Средний кузов булар кайсылар? Средний кузов өзүбүз көп билгендей эле бул Porter машинасы. Андан кийинки машина бул уже газелдер, спринтерлер, ушундай транзиттер, большой кузовко ушулар кетет. Андан дагы чоң машиналар уже булар 2,5-3 тонналык машиналар, эң чоң кузовдагы машиналар болуп эсептелинет. Анан кайсыл машина эң ыңгайлуу, кайсыл машина ходовой? Мен сиздерге ошол жөнүндө дагы айта кетейин. Биринчи ала турган болсок туугандар, грузовой тарифинде машиналар, бардык машиналар 2002-жылкыдан жогору болуш керек. 2002-жылкыдан жогору болсо анан Яндекске уланса болот. Lada Largus машинасы мен үчүн эң универсальный машина деп айтам. Потому что бул эң универсальный, потому что бул как грузовой машинага катары кете берет, андан сырткары бул курьер экспресс катарына дагы кете берет. Мисалга, грузовой тарифинде заказ жок болуп кала турган болсо, экспресс жандырып алып, экспресс заказдарды алып ишти кылып жүрө бересиздер.
Андан кийинки машина бул Hyundai Porter. Hyundai Porter машинасы дагы бул өзүнчө ходовой машина, өтө өтүмдүү машина. Москва шаарында кузову көпчүлүк жүктөргө туура келген машина. Porter дагы совет берем. Анан туугандар, негизи эле ар бир машинанын өзүнүн рызкысы бар. Ар бир машинанын өзүнүн рызкысы бар. Коду боюнча дагы айта кетсем, машинанын көлөмүнө карап, объемуна карап тапкан акчаңыз дагы чоңое берет. Мисалга, Lada Largus машинасында орто эсеп менен күнүнө 6000, 7000 чыгат. Средний кузовда болсо 8000ден 10000 чейин чыгарат орто эсеби. Ал эми большой кузовда туугандар 14000, 15000 орто эсеп менен ошол акчаларды чыгарса болот. Машина боюнча түшүндүрүп кеттик туугандар. Эми машинаны алдыңыз, техник абалын карадыңыз, условиясы сизге туура келди. Хозяиндар, машинанын эгелери сизге жакшы условия менен машинасын берди. Эми таксопарк. Кандай таксопаркка уланыш керек? Бул биринчи маселе туугандар, эң чоң маселе. Анан туугандар, парк. Биз парк тандоодо көбүнчө комиссиясына карап тандайбыз, Мунун комиссиясы аз, мунуку көп, мунуку мынча процент, мунуку мынча процент. Мунун процент аз экен, ошол жакка барып жумуш кылам. Туугандар, негизинен алып караганда паркка процент көп болсо дагы мындай да, ашып барса күнүнө 300-400 рубль бересиз. Если иштесеңиз, паркка комиссиясын 300-400 рубль күнүнө бересиз. Анан ошентип жаңылыш жасайбыз туугандар. Неге парктын комиссиясы көп? Потому что парктын сизге кылып аткан услугасы дагы жогорку деңгээлде. Ошол себептен көп болушу мүмкүн. Мисалы үчүн бизде Жердеш таксопаркында ошол принцип менен иш алып барабыз. Жердеш таксопаркынын комиссиясы 3%, бирок ошол 3%ке ылайыктуу жумуш сөзсүз түрдө алып барылат. Анан бул парк өзү эмне туугандар? Парк тандоодо эмнеге көңүл буруш керек? Бул биринчиден парктын сизге болгон жардам берүүсү. Кандай жардам берүүсү? Парк бул Яндекс менен водителдин ортосундагы көпүрө. Көпүрө болуп берет парк сизге. Сиздин паркыңыз, данный момент иштеп аткан паркыңыз сизге көпүрө болуп бербейби? Заказдарда болгон проблемаларды чечип бербейби? Анда ал парк менен иштештин дальше деле кереги жок негизи. Потому что бул двусторонний нерсе, эки тараптуу. Анан туугандар, мисалы көп случайлар болот да. Заказдарда көп проблема болот, жолдо проблема болот, заказын завершать эте албай калат, же болбосо клиент адресин туура эмес коюп калат, же болбосо клиент акчасын бербейм дейт, же болбосо Яндекс анча-мынча заказын акчасын кээде түшүрүп бербей койгон учурлар дагы болуп атат. Андан сырткары туугандар, Яндекс кээде туруп водителдин балансынан жөн эле акчаларды дагы алып коюп атат. Жана ошол эле жанагы моментальный выплата туугандар. Любой момент, любой убакыт, хоть түнү, хоть эртең менен каалаган суммада акча чыгара аласызбы? Өзүңүздүн иштеген акчаңызды. Потому что мен көрүп атам, кээ бирки парктарда ушундай эмелер дагы бар экен. Обедке чейин акча чыгарбай турула, акча түгөнүп калды. Обедтен кийин акча түшөт, анан чыгарасыздар. Жок, андай болбойт. Раз уж паркпы, моментальный выплаты деп атабы? Любой убакыт сизге акчасын чыгарып бериш керек. Өтө бир чоң көңүл буруп кетчү нерсе бул сиз иштеп аткан таксопарктын жамааты кандай? Таксопарк менен болгон мамилеңиз, өзүңүздүн коллегалар менен болгон мамилеңиз кандай? Ошол нерсеге сөзсүз көңүл буруш керек. Бул айтылат го, акыр заман бул жамаат заманы депчи. Жана ошондой эле биз өзүбүз бөтөн жерде, бөтөн элде жүргөндөн кийин өзүңүздүн коллективиңиз өтө жакшы болуш керек. Жол бул кандуу нерсе да, техника бузулат. Жолдо калып кетсеңиз, коллегаларыңыз келип жардам береби сизге? Таксопаркыңыз баары жардам береби? Мындай кайдыгерлик мамиле кылбайбы сизге? Ошол нерселерге көңүл бурушуңуздар керек туугандар. Анан туугандар, таксопарк боюнча кантип тандаш керек боюнча сиздерге айтып бердим. Жана ошондой эле өтө баса, каттуу айта кетчү нерсе бул туугандар, көпчүлүгү ойлонушат. Заказдын түшүшү, түшпөшү, жакшы заказдарын бериши, бербеши бул таксопарктан зависит этет деп. Жок туугандар. Ал нерседен эч качан зависит этпейт, и дальше дагы зависит этпейт. Неге? Мен сизге түшүндүрүп кетем. Бул биринчи очередь сиздин өзүңүздүн гана аккаунтуңуздан зависит этет. Жаңы үйрөнчүктөр, сиздерге кулагыңыздарга жана күмүш сырга деп коебу? Ошол сыңарындай. Аккаунтуңуз начар болгон болсо, хоть президенттин таксопаркында иштесеңиз дагы туугандар андай жумуш жакшы акча таба албайсыз. А сиздин аккаунтуңуз өтө жакшы болуп туруп, өтө начар таксопаркка барып жумуш алып барсаңыз да жумушуңуз боло берет. Анан мен буга чейин ошол айтып өткөндөй, ошол
Алар биз маленький кузовда 7 000 8 000 табыш үчүн, средний кузовда 10 000 табыш үчүн, большой кузовда 15 000 табыш үчүн эмнелерди кылыш керек? Ошол жөнүндө сөз кылабыз туугандар. Так, туугандар, эми ошол аккаунт кандай болуш керек? Биринчи очередь аккаунт ачылганда бул бизде биринчи болуп киргенибизде приоритет деген нерсе бар туугандар. Мына көрсөңүздөр болот, ушул жерге коюп коём. Приоритет канчалык ошол приоритетиңиз канчалык көп болсо, ошончалык сизге заказдын биринчи түшүшү ыктымалдуураак. Мындайча айтканда, бир жерде 10 машина турган болсоңуздар, ошол 10 машинанын кимисинин ушул приоритети эң көп болгон болсо, ошого биринчи заказ түшөт туугандарым. Андан кийинки эле нерсе бул активность. Активность бул эмне? Активность бул сиз заказдарды канчалык деңгээлде активный аласыз деген нерсе. Анан айта кетчү нерсе туугандар, бул Москва шаарында бардык үлгүдөгү машиналарга минималка деген нерсе бар Яндекс тармагында. Активностьңиз 80ден жогору боло турган болсо, сизге бонус менен акчаны жаап берет. Мисалы үчүн, Porter машинасын ала турган болсок туугандар, активностьңиз 80ден жогору болсо, местоңуздан жылышыңыз, машинаңызды жүргүзүшүңүз уже 950 рубльдан башталат. 950 рубль местоңуздан машинаңызды жүргүзүш үчүн эле 80ден жогору болуш керек активность. Андан кийинки нерсе бул эмне? Андан кийинки нерсе бул бизде рейтинг туугандар. Рейтинг бул эмне? Рейтинг бул сиздерге клиенттердин койгон оценкасы. Бул максимальный 5 болот. 4.95тен ылдый кылбаш керек. Эмне себептен? Себеби клиенттер сизге жаман оценка койгон болсо, заказ түшүшүнө дагы таасирин берет. Заказдар түшпөй калат. Андыктан клиенттерге всегда жакшы мамиледе болуп, урматта жүктөрүн сындырбай, талкалабай, түз алып барып беришиңиз керек. Андан кийинки бул уровень деген нерсе бар туугандар. Уровень бөлүнөт. Серебро, бронза, платина, ушул сыяктуу нерселер. Максималный бул платина болот, бул 1 айда чогулчу нерсе. То есть сиз 1 ай бою заказ алып ишти кыла бересиз. Мисалы үчүн азыр март айында сиз күнүгө линияга чыгып заказ алып жумуш кылып атасыз, а бал март айында чогула берет. Апрель келгенде платина деген нерсени аласыз. Бул эмнеге жардам берет туугандар? Платина алган болсоңуз, сизге ошол мен башында айтып өтүп кеткен бул приоритеттин көбөйүшүнө жардам берет. Андан кийинки рейтинг 4.95тен эмнеге ылдый кылбаш керек? Потому что 4.95тен жогору болсо, бул дагы рейтинг приоритетке түздөн түз жардамы бар. Анан туугандар, бул ушул нерселерди аткаргандан кийин, ушул нерселерди кылсам эле болду, мага заказ бере берет экен деген нерсе жок. Ал бир Кудайдан ырыскы берүүчү. Андан сырткары ырыскыны алыш үчүн дагы биз себептерин аткарышыбыз керек. Кандай себептери? Ушул нерселерди аткардык. Андан кийин алгоритм деген нерсе бар туугандар. Мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда бул робот. Яндекс ар бир водительге робот бөлүп берет. Бул эмне? Бул робот сиздин мындайча айтканда сиздин ассистентиңиз болот. Мисалы сиз күнүгө эртең менен бир убакта чыгып, бир убакта чейин иштеген болсоңуз, мисалга, эртең менен саат 8ден баштап, кечки саат 5ке чейин жумуш кылган болсоңуз, кадимдей график коюп иштеген болсоңуз, мен айткан акчаларды таба аласыз. Аккаунтуңузду жакшы карайсыз, алгоритмде роботту көндүрөсүз, бир убакта чыгып, бир убакта кирип, постоянно линияда болуп, анан бир күнү эртең менен, бир күнү кечинде, анан эртеси күнү обедте кылып, мындайча айтканда, жалпылоо иш алып барсаңыз, бул акчаларды тапканга болбойт. Бул жумуш иштегендики туугандар. Анан туугандар, бул алгоритм ушундай нерсе. Ошол нерсеге илешиш керек. Заказдарды болушунча азыраак отмена кылып, болушунча көбүрөөк заказдарды алып, ишти кылган жакшы. Туугандар, мындай нерсе да. Мен 2 грузчикмин, мага 1 грузчик менен жолсом 5 грузчик заказ түшүп атат. Мен муну албайм, мен только 2 грузчик менен заказ алышым керек деген адамдар дагы бар, жок эмес. Туугандар, андай кылып жөн эле бекер отургандан көрө, ошол заказды алып, ошону дагы алып аткарып койсоңуз, жок дегенде 950 рубль. Жок дегенде. Ошол туугандар. Анан ушул мен айтып өткөн нерсе туугандар. Приоритет, рейтинг, уровень, активность, алгоритм. Туугандар, баса айтып белгилейин дагычы. Бул грузовой тарифте, именно грузовой тармагында сөзсүз керектүү нерселер булар. Булар болмойча иш болбойт. Таксисттер, бул сиздерге тиешеси жок, таксирларым. Жүрөккө жакын кабыл албайсыздар. Ушул нерселерди кыла турган болсоңуздар, Кудай буйруса, мен айткан акчаларды иштесе болот. Мен бул нерселерди өзүмүн личный опытыман айтып атам туугандар. Porter Яндекс доставка грузовой тармагында Porterде өзүм 2 жыл жумуш алып баргам. Ар бир сөзүмдө Кудай буйруса жан бар, чындык бар. Негизи ушул нерселер туугандар. Анан ушул менен негизи берүүчү информация бүттү туугандар.
Бардығыңыздардың кирип келген дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктап кетейин туугандар. Орозоңуздар кабыл болсун кармап аткан Кудайым. Ар бирибиздин ырыскы чыныбызды дагы да кеңейткен болсун туугандарым. Ден соолук, бардыгыбызга ден соолук, чын ыйман жана көп ырыскы. Аман эсен бөтөн жерде, бөтөн элде бирибизге жардам берип, көмөк көрсөтүп жүрүп, өз мекенибизге аман эсен кетип алалы туугандар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман болуңуздар. Мынайда. Ондар аны айта кетчү нерсе ушинтип кечке эле YouTube'га чыгарып сүйлөтө бермей да, мениче быдылдатып эле. Таксопаркка келгиле, кошулгула. Жердеш күтүп атат сиздер кучагын жайган бойдон. Жердеш өтө сонун парк туугандар. Келиңиздер, кошулуңуздар, заказ берип атат, комиссиясы 3%, водительдерге любой көмөк жардам берип атат. Коллективге вообще сөз жок, сөзүм жетпейт. Ар ай сайын аштарды кылып берип атат. Футбол ойноп атат, бузулуп калса барып тартып келип атат туугандар. Келиңиздер. Кайсы парк үчүн сиздерге дагы мындай көмөк көрсөтүп кам көрөт. Билбей атса чыгып үйрөтүп атат. Билбей атса да чыгып үйрөтүп атат мен өзүм туугандар. Келиңиздер. Машалла, машалла.